Урматтуу угармандар, эми залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повестинен уктурабыз. Чыгарманы Кыргыз Республикасынын эл артисти Советбек Жумадылов көркөм окуган. Мурда күнү тоодон келдим, деп отурду Чора. Аскерлерибиздин баары келди деп сурашат чалдар. Аман калгандар бүт эле кайткандай болду дедим. Анда качан ишке чыккылары бар дешет. Иштеп атышат. Бири өндүрүштө, бири курулушта жүрөт дедим. Аны билебиз. Бу жылкыны ким багат? Же биз өлөр күндү күтүп жүрүшөбү? А күнгө деле аз калды окшойт дешет. Чыны менен уялдым. Сөздүн уңгусун баамдап атасыңбы? Ал чалдарды да биз жылкычылык согушуна аттатканбыз. Ошондон бери кыңк этпей келатышат. Жылкы багыш абышкандын иши эмес экенин өзүң жакшы билесиң. Түн уйкусу, күн тынымы жок. Качан болсо эрден түшпөй жүргөн. Дербишбай эсиңдеби? Рахматы эрде тоңуп калбады беле. Аттан да үйрөтүп, аскерге жиберип тургандар да ушу чалдар болду. 70 ашканда жаныңды тындырбай ойдон тоого чапкылатып койсунчу. Сүйөгүң чачылып сай-сайда калар. Ушунча чыдап бергенине да рахмат айтыш керек чалдарга. Аскер жигиттерибиз чет жакадан маданият көрүп келип, эми жылкычылыкты айтсаң мурдунчу үйрүшөт. Тоону кыдырып бөрү билем дешет. Көрдүңбү, акыбал ушундай. Өзүң колдобосоң болбой калды. Сен аттансаң калгандарын укурукташ оңой. Балыптыр Чара. Зайыбым менен сүйлөшүп көрөйүн деди Танабай. Ичинде ойлоду. Бороон чапкындап, баштан кандай күндөр өтпөдү. А сен баягы эле бойдонсуң. Боору керлигиңин ташпишин тартасың да жүрөсүң. Балким аның да туурадыр. Согушта эмнени гана көрбөдүк. Элдин баары сендей кең пейил, боору кер болсо го атаганат. Бир келген бул өмүрдөгү туура жүрөр жол балким ушудур. Ошентип макулдашып ажырашты. Танабай дүкөнүнө басты, саал бара түшкөндө Чора кайра токтотту. Танабай токточу. Ал жакын бастырып келип, эрден өктөй Танабайдын жүзүнө өңүлдү. Мага таарынып жүргөн жоксуңбу я? Деди акырын. Такыр чолоом тийбейт. Жаш чагыбыздай жай отуруп, чечире бир сүйлөшсөм дейм. Канча жыл көрүшпөй жүрдүк. Согуш бүтсө, жумуш жеңилдеп, кол бошоор десем, кайра көбөйдү. Кээ түнү ар иштин башын ойлой берип, уктай албай таң атырам. Чарбаны кантип оңдосок, эл тоюнса, план аткарылып турса деп, бир санаага батып алсам, аягына чыга албайм. Эл да жаңырды. Эл сыяктуу жакшыраак жашагысы келет. Бирок экөөнүн тең чолоосу болбоду. Отуруп эркин сүйлөшө алышпады. Вакыт болсо октой учуп өтө берди, кийин биротоло өтүп кетти. Ошол күздө Танабай жылкычы болуп тоого өстү. Торгой чалдын жылкысынын ичинен Кулатайды ошондо алгач көрдү. Мурастап калтыраарың бар аксакал. Жылкыңдын түрү жупунуго? Деп какшыктап калды Танабай, жылкыны санап алган соң. Торгой чал эгинде эки тал сакалы жок, чүрүшкөн кол башындай чал болчу. Өзүм эке чал болсо, башындагы саң-саң тебейтеи көмкөргөн казан кебетеленип калар эле. Мындай чалдар кыялы чапчаң, ишке ыкчам болот. Бирок Торгой чаңырып чыкпады. Жылкыдай эле жылкы, деди ал кенебей. Мактанаар артыкчылыгы жок. Кубалап кайтарсаң көрө жүрөрсүң. Аксакал, мен жөн эле тамашалап айттым, деди Танабай кайта жумшарта чалып. Бирөө бар. Торгой көзүнө түшкөн тебетейин өйдө түртүп, үзөңгө тура калды да, бүктөй кармаган камчысын суна көрсөттү. Тети Кулатайды көрдүңбү? Тигине. Четте оттоп турбайбы? Ошол. Күнү келгенде көрөрсүң. Азыр кунан чыкма, мындан чыгат. Тетиги тоголокпу? Бели кыска майда экен. Кенже туулган. Ал эчтек эмес. Баралына келгенде көрөсүң. Бутайдын эмнеси артык экен? Жорголугу. Жорго болсо болор. Мындай жорго сейрек чыгат. Илгери мындай жорго
Эр жигиттин кулуна турчу. Ат болоту жорго тай деген ушу. Кана көрөлчү, деди Танабай атын теминип. Экөө үйүрдү четтей бастырып барып, Кулатайды бөлүп алды да кууп көрүштү. Кулатайда эригип калган көрүнөт, көкүл серпип, кош куруп жорголоп жөнөдү. Алыстан кайрып салды. Анын жоргосуна кызга түшкөн Танабай, балакет ой, карасаң, деп жетін албай кыйкырды. Көрдүңбү? Билип алгын, деп Торгой чал да жанданды. Экөө кичинекей балдарча ээлигип, жорго тайды сүрөп, кыйкырышып, артынан таскактатып баратышты. Кыйкырык сүрөөн чыккан сайын жорго тай ого бетер төшөлүп, бирок жаңылбай, чайпалбай, арышын арбын таштап, жоргосун эркин салып баратты. Үйүрдү карай алыстан кайрып салгандагы шокшурулган көрүнүшүн көрүп туруп, Танабай учкан кушка окшоштуруп жиберди. Көзүм тийбесинчи деп, кайра алдыртан үч түкүрүп койду. Экөө аттарын текириңдете чабышты. Бирок Кулатай жүрүшүн бузбады, жыбылжып бара берди. Көрдүңбү, Танабай? Деп кыйкырды Торгой чаап баратып. Эмте сүрөнгө сезимти ал жаныбар. Айт деп койсоң бүлөгөн устрадай кетет. Хейт! 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 Кулатай кайрылып үйүрүнө кирген соң экинчи аны кошподу. Бирок өздөрү токтоно албай, жулкунган аттарынын өпкөсүн басып, үйүр тегерете көккө бастырып жүрүштү. Рахмат Торгой эке. Чыгаан булоор малың бар экен, көңүлүм ачыла түшпөдүбү? Бутайдан чыгат, деди Торгой чал. Анан кайра жүз үйрүп желкесин кашыды. Бирок сен анчалык үзүлүп түшпөчү, көзүң тийбесин. Көрүнгөнгө да айта бербегин. Сулуу кыз менен суу жоргонун жуучусу көп болот. Кыз тагдыры кыйын да. Жакшы колго туш келсе, жадырап күлдөйт. Көргөндүн көңүлү курсант болот. Жаман колго туш келсе, кор болот. Көргөндө жаның кейит. Жардам беришке колуңан эчтеке келбейт. Жакшы ат ошондой. Жылкы баласын кортутсаң, жолдо каласың. Адам баласын кортутсаң, колдо каласың деген. Илгери кыргыз калмак болуп чабышып турганда, кордук көргөн калмактар кыргыз баласын эмне деп каргаганын уктуң беле? Орто жолго барганда атың өлсүн, орто жашка барганда катының өлсүн дептир. Көрдүңбү? Ошондой баатыр. Бутайды жакшы асырасаң, кезинде жарпыңды жазат, кууганыңды куткарбайт. Камсанабаңыз, аксакал. Мен да кичине эмесмин. Ардемени көрүп калбадыкпы? Аның дурус. Эмесе билип ал, аты Гүлсары. Гүлсары? Ооба. Былтыр жайлоодо небере кызым коюп кеткен. Кула жабыгыны деле жанындай көрчү. Ошондо Гүлсары деп кой деле, Гүлсары атын өчүрбөй балам. Сөзүм эргиш экен Торгой чал түнү менен билген акылын айтып чыкты. Танабай да кунт коюп укту. Эртеси Торгойдун көчүн Танабай ашуунун белине чейин узатып кайтты. Журтка Танабайга деген ээн боз үй калды. Дагы бир үйдө жардамчысы турмак болду. Бирок жардамчыны али таба элек, өз үйүндө көчүрүп келелек. Азырынча Танабай жалгыз калды. Коштошуп жатып Торгой дагы айтты. Кулагынан да азырынча тийбе. Эч кимге да бербегин. Эмки жазда өзүң үйрөт. Адегенде эле зоруктуруп, кызлет кылбай, аста-асталап жоргосун калыптан. Дайын жок, ойго тоого салдырсаң, жоргосун бузуп алып жүрбөсүн. Үйрөтүп алсаң, өлбөсөн бир көрсөтөрсүң. Жылкычылык чакан жүгү артылган төөнү жетелеп, жылкыны эки үйдү таштап, Торгой кемпир экөө ошентип көчүп кеткен. Аты оозго илинип калганын, дагы канча сөз болоорун, ал сөздөрдүн акыры эмне менен бүтөөрүн анда Гүлсары билсе гана. Ал эчтемеден кабары жок, жылкынын арасында эркин ойноп жүрө берди. Тегереги баягы эле курчап турган тоолор, оттогону баягы эле тектир саз, ичкени баягы эле түбүндө жылтыр таштарга улган кашка суу. Бирок кайтарган ээси башка киши болду. Мурдагы чалдын ордуна эми аскер тумак, сур шинелчен, кара мурут киши келди. Кыйкырса карлыгы бар, үнү катуу өкүм. Жылкы да бат эле көнүп калды. Мейли кааласа тегерене чаап, кыйкырып жүрө берсин дегенсип, жай баракат жайылып жатат.
кар түштү, бат жаап, көпкө жатчы болду. Кийинки жааганы биротоло жатып калды. Жылкы кар тээ оттоонго кирди. Жылкычынын өңү карайып, колу туурулду. Эми кийиз чокой чоң тоң кийди. Гүлсары да үшүй турган болду. Айрыкча түнкүсүн чыйрыгып калат. Анан анында кыштоо жүн өстү. Аяздуу, бороондуу түндөрдө жылкы биринин демине бири жылынып буйгутта турат. Эртең менен кыбыраган кулактары гана болбосо, баарын бубак басып, жар менен жар, боор менен боор болуп көрүнөт. Жылкычы да түнү менен жанында каргырчылдата тегеренип басып жүргөнү. Кээде бир топко дайынсыз жоголуп кетип, кайра келип калат. Жылканын кетпегенин жактырат, караан тутат. Кээде үн салып, же суукка кайыккан неме тамагын кырып жөтөлүп койсо, жылкы да тоо менен баштарын селт көтөрүп, кулактарын тикчитет. Ээси жанында жүргөнүн көрөт да, көңүлү тынчып, түнкү шамалдын ышкырыгын тыңшап, кайра үрүлөп тура берет. Ошол кыштан баштап Гүлсары өмүр бою Танабайдын үнүн жазбай таанып калды. Бир жолку бурганактуу түн Гүлсарынын эсин чыгарды. Кыйпычыктап жааган кар жалды чыпкалап, куйрукту салмактатып, таноого толуп көз ачырбай турган. Жылкы тычала албай, бири-бирин ыктап, улам четте калган ыктоо издеп тегеренип, тоо менен сүрүлүп турду. Кексе бээлер кошкуруп, титиреген кулундарын ортого айдап киргизип, Гүлсары четте калды. Үйүр топтун тыягынан айланса да, буягынан айланса да, башын ката албады. Бир даары менен тебишип, умурулуп көрдү эле, мурдасынан бетер четке серпилип калды да, эки ортодо үйүрдүн айгырынан тепки жеп алды. Айгыр баятан бери чулуу туяктарын мылгыта каржиреп, жылкыны чаркы мере үйүрүп жүргөн. Жаалданган чоң айгыр кээде кулак жапырып, башын сүңгүтүп, караңгы түнгө житип кетет. Тигинден мындан каарлана кошкурган угулат. Аздан соң акшыңдап кайра жетип келет. Четтеп кеткен Гүлсарыны көрүп калып, бир жолкусунда ачуусун андан чыгарды. Жетип барып кең омуроосу менен коюп өттү да, артын сала берип кош аяктап капталга тепти. Гүлсары өпкөсү үзүлүп кеткендей болду. Талып калды. Төрт аягы бүрүшүп онтойуп, аздан соң араң боюн түзөдү. Ошондон кийин ээн баштыгын койду. Үйүрдүн четинде тыныгып, жоошуп калды. Кабыргасы сыздап, жинди айгырдын кордугун унута албай турду. Үйүр тынчыган кезде алыстан жел менен үзүлүп келгенсип чоочун үнү угулду. Мурда эч качан карышкырдын улуган үнүн укпаган Гүлсары дирт этип алып, тула бою муздап кетти. Жылкы үйүр тоо менен бир дүргүп алды да, кулак түрө титиреп кайра токтоду. Түн жымжырт, бирок ошонусу үрөй учурат. Кар үнсүз жаап, Гүлсарынын эли өрүп көтөрө калган тумшугуна жабышып ирип турду. Кожоюн кайда? Ушул азыр болсочу. Жа дегенде үнүнү кыссачы. Тонунун түтүн буруксуган жытын жыттатсачы. Кайрат болбос беле. Бирок ал дайынсыз. Гүлсары жан жагына көз салып, коркконунан силее түштү. Арт жагынан жер менен жер болуп, кубаңдаган көлөк өткөндөй болду. Гүлсары үйүрдөн четке жалт берди. Ошол замат араң турган жылкы тоо менен дүр койду. Шамал тийгендей жапырыла берди. Ал анан токтотуп көр. Эси чыккан жылкы тоо жаңырта азанап, түндү көздөй чыңырып, уюп турган жылчыксыз түндү шабырдай жиреп көчкүдөй жөнөлдү. Тоодон кулаган таштардай бирин-бири ээрчитип, бирин-бири сүрдүктүрүп, бирок чачылып бириндебей жайыла качты. Жан кулактын учунда, өзү топтун ичинде Гүлсары кетти. Аңгыча түн жаңырткан мылтык үнү угулду. Ага уда даг атылды. Жер дүңгүрөп, кулак тунуп бараткан жылкы кожоюндун ач кыйкырыгын жазбай тааныды. Каптал жактан чыккан таанышын айкай салып отуруп, үрккөн жылкынын алдын турая чыкты. Эми жылкы басылбаган ач кыйкырыкты ээрчип качты. Ач кыйкырык сүрөйү кайрып,
баштап алып баратты. Үрккөн үйрепкини ала салып кетпесин деп оору өр талаша чаап, анан тектир издеп капталдай салды. Бирок түн караңгы, көз сокур тайсаң кеттиң кургуйга. Танабай жанын оозго тиштеп, бычактын мисинде баратты. Эми дабышы да каргылданып бастай берди. Ошондо да болбойт. Кайт! деп жылкыны дем бастылап үн салат. Жылкы кожоюндун караанын байыр тутуп, үнүнөн кубат алып, бирок арттагы көрүнбөгөн коркунучтан жүрөктөрү шуулдап дале токтоно албай барат. Таң кылайганда Танабай жылкынын эски жайытына кайрып келди. Жылкы ошондо гана ийриле токтоду. Кан дүргүткөн коркунучтан деле арыла албай, омуро соорлорунан чыккан калың буу астында солуктап турду. Ысык эриндери менен кар жалмалайт. Танабай да кар жеп отурду. Эки өңүрү жайылып, үңкөйө отуруп, аппак кардан умашта башады. Анан эки алаканына бетин басып, кыймылсыз катты да калды. Чаар асмандан кар сампарлап, аттардын ысык соорлоруна чөөр менен эрип жатты. Тер кошулган сары суу аяк астына сарыгып жатты. Кар кетип, жер көгөрдү. Гүлсары тезеттенип, дүгдүйтө жалбайлады. Жылкы түлөп, сорлар жылтылдап, иреңине чыкты. Катаал кыш, кынжыткан жутамчылык болбогондой, анын баары жылкы баласынын эсинде калбады, адам баласынын эсинде калды. Чыкылдаган темир аяз, бүр улуган түндөр, ат үстүнөн түшпөй ээрди тоңгон күндөр, отко актаанда жаны качкан манжалар сыздап ооруп, ыйлап жибербеске эрдин кесе тиштеген учурлар адамдын эсинде. Көктөмдөгү шыргалаң, кылтыйган чөптү чып кармап, жылкынын туягын мүлжүгөн, тумсуун канжалаткан көк муз, жандан өткөн жаздын ысгаары, кыштан начар чыккан көтөрүм аттар очурулган жеринен кайра турбай, үйдөн бир нечеси чыгаша болгонда адамдын эсинде. Тоодон түсүп колхоздун кеңсесине барып, башкармага тик багып карай албай, өлгөн малдын актысына кол койгону, кайра чыдай албай атып туруп, столду койгулап бакырганы эсинде. Сен эмне акыраясың? Мен сага фашист эмесмин. Жылкынын сарайы гана, жемчөбү, сүрөсү гана, тузу гана. Жел ооп күн көрүп жүрөбүз. Ушинтип иштегиле деди беле. Моментип сантырап жүргөнүбүздү көрбөй көзүң жокпу? Кырк курак үзүк үйдү көр. Жалам талкан жок үй ичин көр. Тиги хан кечкен бронтто да адамдай эле күнүбүз. Болбосо өлгөн малды мен муунтуп салгансып акырайбагын. Сиздер залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повестинен уктуңуздар. Чыгарманы Кыргыз Республикасынын эл артисти Советбек Жумадылов көркөм окуган.